эле бүгүнкү биздин темабыз эко сертификация жана эко маркировка тууралуу болмокчу. Кадыров Арстан, Жашыл Альянс Кыргызстан юридикалык жактардын бирикмесинин төрагасы жана ошондой эле Урмат Майрамбек уулу Жашыл Альянс Кыргызстан бирикмесинин билимдигинин коом менен байланыш адиси. Урматтуу коноктор, студияга кош келиптирсиздер. Саламатсыздар. Сиздер эл аралык сертификациядан өткөн жалгыз Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү компания болуп эсептелинет экен. Жашыл экономика деген кандай түшүнүктөрдү берет? Жашыл экономика эгерде жалпак тил менен айтсак, бул айлана чөйрөгө терс таасирин бербеген же болбосо минималдуу түрдө терс таасирин берген экономиканы жашыл деп коебуз да. Эко сертификация жана эко маркировка деп атабыз да. Бул эмнени түшүндүрөт? Критерийлер бар да, талаптар. Ошо талаптарга дал келеби, ошонун баарын текшерип чыгабыз. Эгерде туура дал келсе, сертификатын беребиз да. Эко кызматтарды көрсөтөбүз деген да. Ошону эко маркировка деп коет. Эко аудиттен өткөргөн процедурасынын баары, ошонун баары эко сертификация деп. Сиздердин эко сертификация, эко маркировкадан өткөн ишкерлерге эмне жардам, эмне мындай пайда көрөт деген суроо да. Биринчи жардам, булар өзлөрүнө ресурстарды үнөмдөйт, капчыгына экономия алып келет да. Дүйнөлүк жанагы туристтерди ташыган туроператорлор көбүрөөк иштешет да. Кыргызстан боюнча бул именно туризм тармагында биринчи жолу болуп атат. Демек ушул багытта дагы иштерди көбүрөөк жеткизип элге өзгөчө ишкерлерге алып барыш керек экен да. Бул келечекте бул тенденция уланса жакшы эле болот деп ойлойбуз да. Чындыгында эле ушул эко сертификация жана эко маркировка чындыгында өтө маанилүү. Себептер өтүш халал деп коет, мисалы Иран жана араб мамлекеттерине кетирсек, бул деле сертификация ошого окшош да. Өзүнө кийинки келечек муундарга калтырыш үчүн ошол технологияларды колдонуш керек да. Себеби жаңы жашыл технологияларды колдоно элек, эс алуучу жайлар эмне кылабыз деп суроо бергендер бар да. Эле чоң долбоорлор бар, каржылык маселе жагынан колдоп бере турчу, гранттык жагынан колдоп бере турчу, эко сопровождение кызматын биз колдоо кызматын көрсөтүүгө дагы биз кызыкканбыз.